Жамилайым, маған азыр эле бир жарандар кайрылып кабинетимде отурат да, ошолор менен отуруп кичине кечигип калдым. Ушулар Толубай банктан кредит алган экен. 2018 жылы. Мына прокуратуранын кызматкерлери дагы, МВДнын кызматкерлери да отурат. Булар ошол Толубай банктан кредит алгандан кийин проценти менен бүт суммасын төлөп берген экен 20 жылы. 20 жылы төлөп берсе, ал үйдү Толубай банк бөлөк адамдарга сатып ийген экен. Проценти менен толук төлөп бердик дейт. Андан кийин МВД кызматкерлерине МВДга кайрылып, ошол Ленинский роудудан иш козгоп, кайра ишти жапкан экен. Андан кийин УУДга Бишкек шаарына кайрылган экен. Андан кийин прокуратурага кайрылыптыр. Прокуратурада мына 2 жылдан бери турат экен. Ошол прокуратуранын кызматкерлеринин бири ошол ишке кызыктар экен да, ошонун туугандарына саткан экен үйдү. Анан мына сиздерге да, омбудсмендерге да кайрылган экен. Сиздер бүгүн мына ошол 1 жылдык отчетуңуздарды берип атасыздар. Баягы Кыргызстанда көптөгөн ПТК боюнча бөлөк иштер болуп атат да, ошондой жарандарыбызга толук ишти алып бара албай атасыздар да. Мен мындай ачык эле айтайын. Прокуратура кызматкерлери болсо өздөрү кызыктар болуп, МВДнын балким сотрудниктери ошол кызыктар болуп атабы. Эми процентке 4 миллион сом алган экен. Аны проценти менен ошо 4 миллион общий суммасын бардыгын жаап берген экен. Бүгүнкү күнү үйүбүз жок, көчөдө калдык. Акчабызды да төгүп бердик. Үйүбүз да жок, көчөдө калдык деп. Сиздер дагы ошол ишти алып барбапсыздар. Күч органдары дагы бирөө да алып барбаптыр. Мына ГКМБга жазган экен жакында. Анан мага азыр келип кабинетимде отурат. Бул отчетуңуздар бүткөндөн кийин кабыл алып, ошол кишилер менен сүйлөшүп, кандай болду эле мына МВД кызматкерлери, прокуратуранын кызматкерлери бардыгыңыздар отурасыздар, ошол иш боюнча териштирип кандай болгон. Эми мындай болбойт да. Мына Кыргызстанда көптөгөн, бул бир эле адам эмес, көптөгөн адамдарды ошол финкалар, банк, частный жеке банктар ушундай иштерди кылып келатат да. Ошондуктан мындай сиздер дагы баягы акыйкатчынын кызматын жетектеп отурасыз. Буга чейин сизге чейин дагы жетектеп келген айымды мына алып, сиз ошол мамлекет үчүн, кыргыз эли үчүн, ошол кыйналып аткан элдерге жардам берет деп сизге ишенип, сизди шайлаганбыз. Орун басарыңыз да келди, орун басарыңыз дагы баягы татыктуу ошол буга чейин ГКМБда иштеген күч органдарында. Рахмат, Акылбек Тогузбаевич, сурооңузга. Эми Акыйкатчы институту өзүнүн ыйгарым укуктарынын алкагында укук коргоо органдары да бул жакта катышып отурушат. Ушул арыздануучуларды чогуу кабыл алып, кандайдыр бир мыйзамдуу жолдору чечкенге бар болсо сөзсүз жардам бергенге биз даярбыз. Рахмат. Кийинки сөз Масалиев Исхак Абсаматовичке берилет. Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Жамиля Акматбаевна, менде мындай суроо да. Мына жаныңызда сиздин кечээли кесиптешиңиз Үмүт айым отурат. Өкмөт прокуратурадан канча кишинин тагдырына салым кошконсуңар, же эркиндикке чыгаруу боюнча, же камоо боюнча. Мага түшүндүрүп бериңизчи, сиз акыйкатчы катары мыйзамда 1 жылдан ашык отурбасын камакта деген талап бар. Бирок тилекке каршы бүгүн бизде ал мөөнөттөн ашык отурган жарандарыбыз бир топ болуп атат да. Өткөндө биз Үмүт айымдан сурасак, ал айтып атат, ар бир тармактын өзүнүн 1 жылы бар экен дейт да. 1 жыл эмес, мөөнөтү бар дейт. Сиз кандай деп эсептейсиз? Бул 1 жыл деген жалпы баарына тийиштүү нормабы, же аны бөлөбүзбү? Исхак Абсаматович, сурооңузга рахмат. Бул сурооңузга мен Үмүт айым менен кошулат элем. Анткени биздин кылмыш жаза кодексибиздин нормаларына, талаптарына ылайык сотко чейинки тергөө маалында абакта жатуу, СИЗОдо тергөө изоляторларында 1 жылдан ашык узакка созулбашы керек деген тыюу салынган. Ал эми ошол камакта жаткан, абакта жаткан кишинин иши ошол сотко берилгенден кийин ошол жакта мөөнөтү сот эми өзү чечет да. Анткени сотко иш түшкөндөн кийин 3 сутканын ичинде ходатайство түшсө эле ошол мера пресечения изменить, отменить деген суроону сот эле чечет. Ошондо биздин кайра эле ошол УПКнын талаптарына ылайык сот
караганда 1 жылдан ашпаш керек да, ошол сот кароо маалында. Демек 2 жыл болуп атат. Мыйзам боюнча ошондой болуп атат. Эгерде кайра тергөөгө жөнөтсө дагы 1 жыл болот. Ошентип чексиз кармаса болот экен да. Эми бул Жок, сот биздин 3-чү инстанцияда ат менен кылып туруп кайра кароого, кайра тергөөгө жөнөтсө камакта дагы алса болот да. эми бүгүнкү күнү биздин мыйзамдарыбыз Мен ушундай. бул суроо бергеним, сиз акыйкатчы катары, сиз прокурор эмессиз азыр. Ошо мурдакы өнөрлөрдү эске алып, бирок колдонбоңуз да. Башка позиция туруп, сунуш берип, мыйзамды так жазалычы, бир болуш керек. Бир мөөнөт болуш керек. Мынчадан ашпаш керек. Ага сот болобу, тергөө болобу аракет кылып үлгүрүш керек. Үлгүрбөсө, жаран бекер отурбаш керек да. Мына биздин лидерибиз Мадумаров боюнча депутат жогорку кеңеши. 8 ай кармап туруп, анан сотто прокурор айтып атат. Мөөнөтүнө ылайыктуу өтүп кеткен экен, чара колдонбой эркиндикке чыгара ал дейт. Болгондо да 1 айдан кийин дейт. Сиз качан көргөнсүз 1 айдан кийин? Өкүм күчүнө киргеним. Ал жерде мыйзамда так жазылган. Эгер да жаран камакта отурса, ошол замат бошотулуш керек деп. Бирок эмнегедир прокурордун кызматкери барып алып сотко суранып атат. Ой, кечээ мен унутуп калыптым. Жанагы чарасыны калтырып коелучу, туруп турсунчу пока. Ошондуктан сиз омбудсмен катары ушундай биздин жарандарыбыз мына Кемпирбат боюнча 1,5 жылдан бери отурушат. 1,5 жылдан бери отурушат. Же бүтүрүш керек, жагы же бери. Жанагы бир вице-премьер айткандай профилактика кылып, журналисттерден камап коюп, кичине коркутабыз деп атат. Урматтуу прокурордун орун басары, вице-премьер ушундай сүйлөгөнгө туурабы? Жанагы журналисттерди камаганда биз жөн эле коркутуп атабыз депчи. Тарбиялап атабыз дейт. Анда тарбияга жол бербешиңиз керек да. Сиз омбудсмен катары сунушуңузду айтсаңыз мүмкүн бар. Сиз ошо өкмөт башчыга, кимге орун басарларына эскертүү берип койсоңуз болот. Антип сүйлөбө. Сен бийликтин адамысың. Соттун чечиминен алдын ала эч ким баа бербеш керек, туурабы? Ошондой ишти жүргүзсөңүздөр, мен калыстык анан бүгүн ишене турган сиз эле болуп атасыз да. Миңдеген арыз сизге келет. Чечип берет, Жамиля Акматбековна карап берет деп. Мен сизге көңүл бурат элем, мыйзамды сактаганга аракет кылыңыз. Мына жаныңызда отурган прокурор, юстиция баарына коркпой эле кире бериңиз. Түшүндүм, суроо. Булар кетет кызматына, сиз каласыз. Эл калат. Рахмат. Рахмат.